жооп берүү дагы чоң өнөр. Москвадагы жыйындан кийин Исхак Разаковду сөзгө сындырайын деп бири мындай дейт: Жолдош Разаков, сиздин элде этти майда туурап, анан кол менен жейт дейт. Туурабы? Разаков жылмайып, а сиз буту менен жеген элди кайдан көрдүңүз эле? Деп өчүрүптүр. Аябай семиз аял автобуска түшүп калат. Жүргүнчүлөрдүн бири аны карап, пилдер да автобуска түшөрүн ушул күнгө чейин билбептирмин дейт. Анда жанагы аял мыйыгынан күлүп акырын гана: Жок мырзам, бул автобус Нух пайгамбардын кемеси сыяктуу. Ага пилдер да, эшектер да түшө берет деген экен. Атактуу жазуучулардын бири Бернард Шоуго текеберденген бир жазуучу: Мен сенден жакшыраакмын. Анткени сен акча үчүн, байлык үчүн чыгарма жазасың. А мен болсо атактан кадыр бар күтүү үчүн чыгармаларды жазам дейт. Анда Бернард дароо жооп берет: Ооба, туура айтасың. Ар ким өзүндө жок нерсени издеп жүрүп жазат деген экен. Бир атактуу көзү көрбөгөн кишиге адеби начар бир адам Алла Таала кайсы адамдын көзүн сокур кылса, анын ордуна сөзсүз башка бир жакшылык берет дечү эле. Сага Алла Таала кандай жакшылык берди деп какшыктайт. Тигил адам дароо: Сен сыяктуу жагымсыз, өңү суук адамдардын жүзүн көрүбөө бактысы мага берилди деп тигини сүйлөтпөй салган экен. Дагы бир көзү азиз адам үйлөнөт. Аялы күнделе күйөөсүнүн кулагына: Эгер сен менин сулуулугумду көргөнүңдө аябай таң калмаксың дей берет экен. Күйөөсү бир күнү: Эгер сен чын эле өзүң айткандай сулуу болгонуңда, көзү көргөн эркектер сени мага калтырмак эмес дептир. Британиялык аябай семиз министр, аябай арык Бернард Шоуго: Сени көргөн адам Британияда тамак аштын кризиси болуп жатат деп ойлойт дейт. Бернард дароо министрди карап: Сени көргөн адам кризистин эмне себептен болуп жатканын түшүнөт деген экен. Мындан дагы кызыктар кийинки көрсөтүүлөрдө болмокчу. Аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар.